Түркиядагы кырдаал тууралуу экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов менен маектешебиз. Өмүрбек мырза, кутман кечиңиз менен. Кандай деп ойлойсуз? Түрк аскерлеринин бийликке каршы чыгышынын себептери кайсылар? Эң биринчи биз айтышыбыз керек, кандай мамлекеттерде төңкөрүш болот, ушул аскери метеш болот, же болбосо революция болот. Ошону ачык айтышыбыз керек. Мына бардык демократиялык мамлекеттерге мындай балекеттер жок. Ал эми демократиясы жок. Авторитардык, же болбосо таптакыр эле диктаторлук өнүкпөгөн мамлекеттерди дайыма ушундай төңкөрүштөр коштоп жүрөт. Бирок Түркия бир топ демократиялык деңгээлге чыгып калган өлкө эле. Бир топ өнүккөн өлкө эле. Бул Түркияны түзгөн адам Ататүрк парламентти кылып түзгөн. Ушу парламентти кылсак, ушу Европадагыдай болуп өнүккөн жана туруктуу мамлекет болобуз деп эсептеген. Бирок тилекке каршы 2002 жылдар болсо керек, Эрдоган бийликке келгенден кийин, анан бир аз күчтөнгөндөн кийин бир адамдын бийлигин жарата баштады. Бир адамдын бийлигин жаратып, азыр факты түрүндө президенттик мамлекет болуп алышты. Конституция боюнча азырынча парламенттик. Бир гана киши башкарган мамлекет болуп калды. Мына ошонун себебинен бир топ интеллигенциялар, адамдар, аскери күчтөрү буга нааразычылыгын билдирип жүрүшкөн. Бирок ошого карабай Эрдоган өзүнүн бийлигин гана күчөтө берди. Бул бийликтеги адам деген бийликти теңдеш керек. Өзүн шайлабаган же болбосо өзүнүн саясатына каршы адамдарды дагы ушул бир идеянын, мамлекеттин идеясын тегерегинде салмактап, баланстап алып жүрүш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Меники туура, мени колдобогондор менин душмандарым деген саясат менен кете берди. Ошон үчүн ушундай төңкөрүш аракети болду. Фетхулла Гүлен, Эрдогандын тиреши, чыры эмнеге байланыштуу? Тарыхты карап отурсак, Эрдоган жанагы диний партиясын түзүп жатканда Фетуллахка барган экен. Америкага, Пенсильванияга барып сүйлөшүп, мына Турциянын тагдырын чогуу чечели, Турцияны өркүндөтөлү деп экөө макулдашкан экен. Макулдашып, анан кийин Гүлен макул болуп, андан кийин Гүленди жактаган Түркиядагы адамдар дагы ушу Эрдоганга добуш беришип, Эрдоган ошентип бийликке келип калган. Биринчи 5-6 жылдары чогуу иштешкен, эч кандай болгон эмес бөлүнүү. Кийинчерээк Эрдоган күчтөнө баштагандан кийин Гүлендин жактоочуларын жумуштан айдап, камап, ар кандай жеке өзүнүн гана бийлигин орнотууга аракет кылган. Гүлендин тарыхын окусак, анын китептерин окусак, ал адам ислам имамы жана ушу исламдын агартуучусу деп айтсак болот. Ал айтып атат, азыр исламды реформа кылыш керек. Реформа кылбаган үчүн ушундай террорлор чыгып атат исламдан. Биз исламдын негизинде демократиялык мамлекет курушубуз керек деп айтып атат. Бул менин оюмча эң туура нерсе. Ошон үчүн азыр Эрдогандын саясатын жактабаган бардык адамдар Түркиядагы бул Гүлен Фетуллахтын адамдары деп атат. Андай болушу мүмкүн эмес. Ал киши карыган киши, 75 жашта, Түркиядан кеткенине бир 20 жылга жакындап калды. Ал мындай фактически, физически бул адамдарды башкарып же болбосо финанслап андай нерсени жасай алмак эмес. Жөн эле ошо Түркиянын көбү болбосо да жарымы деп айтсак болот. Жарымы ошол гумандуу, демократиялык, мээлүүн исламды жактаган адамдар болуп эсептелет. Ошондуктан Гүлен Фетуллахтын
адамдары деп айтып атканы ошол себептен. Болуп кеткен окуя ошол эле Эрдогандын бедел кадырына жана Түркиянын деги эле саясатына кандай таасирин бериши ыктымал? Таасири негизинен эң начар, туура эмес таасир. Анткени жакшы башкарманын колхозунда тынч болот. Жакшы президент жалаң гана өзүнүн партиясынын президенти болбой, бардык ошол мамлекеттин элинин президенти болот. Мына ошентип жакшы идеялар менен алдыга алып кетсе, ал киши дагы Ататүрктөй адамдар болот эле. Бирок тилекке каршы бул Түрк элин экиге бөлүп таштады. Айта кетсек, Эрдоган араң эле шайланган. 52% гана Эрдоганды колдогон Түрк элинин. Ошондой эле кийинки кечээки эле парламенттик шайлоодо биринчи жолу өзүнчө өкмөт курууга алы келбей калып, андан кийин экинчи жолу кайра шайлоо кылып, абдан административдик ресурсту жана башкаларды аябай колдонуп, күч менен араң 49,5% менен парламентке өткөн. Ушуну эске ала турган болсок, Түркиянын калкынын жарымы Эрдоганды колдобойт деп ачык айтсак болот. Ошон үчүн бул Түркия үчүн Эрдоганды мындай радикалдуу кадамдары бул Түркияга тынчтыкты алып келери күмөн. Эрдогандын авторитетин бүт Түркия боюнча жана дүйнөлүк башка мамлекеттердин ичинде көтөрбөйт. Анткени Эрдоган эмне үчүн мындай ийгиликтерге жетти? Мындай айтып коюшубуз керек. Анткени ал биринчиден могу радикалдуу исламды көбүрөөк колдоп кетти. Ататүрктүн калтырган секулярдык мамлекетинен дагы алыстап кеткендей болду. Андан тышкары дагы бир импердик чесотка деген ошентип айтылат, импердик котур деген да оор менен ооруп кетти десек болот. Анткени ал Түркиянын алмаштырылгыс лидери болом деп, андан тышкары түрк мамлекеттеринин дагы бардыгынын лидери болом деп, андан тышкары мусулман дүйнөсүнүн лидери болом деген аракеттер бар. Ошон үчүн жанагы жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы мусулман мамлекеттерине бир топ жардам берип, ошолорго көбүрөөк барып, ошолордун дагы лидери болом деген аракеттери чоң болду. Мына ошондой иштерин негизинде мына ушундай кыйынчылыктар Түркия элине келип жатат. Рахмат айтам Өмүрбек мырза сизге. Түркиядагы соңку кырдаалдын тегерегинде Жогорку Кеңештин мурдагы 5-чакырылышына депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун пикирин угуп көрдүк.